Мына сиздин берген маалыматыңызда карап отурдук. Биз массалык маалымат каражаттарынан алабыз. Барып келди. Расмий сапарга барып келди. Эмне пайда тапты барып келип? Президенттер болгон, барып бир чөйчөк кофе ичип коюп, анан кол кармашып сүрөткө түшүп коюп келе берген. Эмне пайда болду? Мына караңыз, келишимдердин баарын карасаңыз, меморандум. Келишим деген сөз жок ал жерде. А меморандум билесиз, ал юридикалык күчкө эмес. Туурабы? Бу эмне меморандумга кол коюш үчүн барабы биздин делегациялар? 8 документке кол коюлду деп оозун толтуруп айтат. Карасаң 8-inin 7 меморандум. Эмне пайда табат андан меморандумдан? Билем, визиттин да мындай Түрлөрү бар да. Туура. Анан жөн эле чай ичип келүүгө барат. Биринчи визит бул саясий байланышты бекитүү да. Барып саясий диалогду түзүү. Бул Саясий диалогду түзүш үчүн эң негизгиси бул ошондо турат да. Жолдош министр, саясий сүйлөшүүлөрдү түзүү бул Тышкы иштер министрлигинин иши. Кыргызстандын жетекчилиги баратканда конкреттүү бир, мына Өзбекстандын президенти эмне үчүн 4 айга чейин, 3 айга чейин созду келбей. Келетат деп эшикти шыпырганыңардан бери, күздөн бери шыпырасыңар. Суу себеп. Ана кече келди. Эмне үчүн? Ар бир үтүр чекитине чейин иштелип бүткөндө гана келди. Туурабы? Биздикилер айланайын телефондон келип кетпейсизби десе эле кете берет экен да. Чай ичип кет десе. Ал эми сиздин оюңуз болуш керек. Анда көрсөтүңүз, анда ушул расмий сапар менен барып келген жерлердеги коюлган келишимдерди көрсөтүңүз. Менин оюмду четке кагыңыз. Далилдеп бериңиз. Балан жерге барды, баландай келишимдер түзүлдү. Мен сизге кошуна мамлекеттин президентине айтайын. Мирзиёев мырза президент болгондо биринчи сапарын 5 өлкөгө жасады. 52 миллиард доллар инвестицияга кол коюлду. Эсиңизде барбы? Мына жетекчинин иш билгилиги, жетекчинин иш сапары. Бир өлкөгө барды, 17,5 миллиард долларга чейин келишим түзүлдү. Биздикилер барды келди деген дугабыз, канча президенттерди карасаң сүрөтү чыгат, башка эч нерсе жок. Муну эске алыңыз. Анан биздин бөлүмгө, урматтуу Улан Бердибаевич, тиянакта муну экинчи пункттун биринчи абзацында мындай деп жазып турат да: чет өлкөдөгү эмгек мигранттардын жыргалчылыгын жогорулатууга дейт. Чет өлкөдөгү мигранттардын кандай жыргалчылыгы бар экен? Бөлүм баш кандай дейсиз? Окудуңуз да? Окудум, эске алабыз. Жок. Ал биринчи сүйлөм. Андан кийин ооба. Ошо бөлүм башчыдан сурайын деп атам да, бүгүнкү жыргалчылыгынын тереңдиги канчалык экен? Кандай жыргалчылыктар бар экен? Атаган көздөч эске алабыз, соңдоп коебуз. Ай балдар. Ана мына социалдык камсыздоого көмөктөшүү деген. Бул активдештирсин деген сөзүңөр өтө көп пайдаланымсыңар, активдештирсин деген. Ошонун бир кандайдыр бир синонимин тапсаңар да, документ деген кыска, нуска, так жазылышы керек да. Жеткиликтүү болуш керек. Мына ушул жыргалчылыгын таппай койдун да, кандай кылып жогорулатасыңар? Бүгүн канча сантиметр экен, эртең канча болот? Эске алып койгула. Соңунда айтарым, урматтуу министр мырза, сиз мындай бир дасыккан дипломаттардын бирисиз, тилекке каршы азыр ушул силер өтө таңкыссыңар, кадр саясаты өтө таңкыс. Өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, саясий дайындоолор болуп калат экен, ага биз алсызбыз дегендей. Ошол тышкы иштер концепциясын
даярдасаңыз. Жаңы заманга ылайык. Себеп башта 2 полярдуу болгон болсо, азыр көп полярдуу болуп кетип баратат, көп тармактуу болуп кетип. Ошонун негизинде бүгүнкү кыргыз мамлекети кандай тышкы саясатты жүргүзөт, ошонун концепциясы иштелип чыгыш керек. Анан жанагы эртең менен туруп, көңүлүбүз куунак болгон болсо, кошунабызга жакшы мамиле, кошунабыз жаманыраак түш чыгып кетсе, кошунабызга кыйкырып акырып, жок, концепция болуш керек. Кандай дейсиз? Мен толук макулмун, анткени бул как раз жылдын аягында коллега өткөргөндө биз дагы ошо концепция жөнүндө талкуу өткөргөнбүз. Азыр бизде атайын иш группа түзүлгөн. Ошо биз концепцияны азыр толугу менен карап чыгабыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат. Өзүңүз айткандай, көп чакырыктар бар. Ошол чакырыктарга биз кандай реакция кылабыз, ким менен кандай кызматташабыз, биздин жакыныбыз ким болот, алысыбыз ким болот, ошол жөнүндө биз толук ойлонуп чыгып, концепцияны түзүшүбүз керек. Мен сиз менен толук макулмун. Рахмат. Бизге ошол концепция аба менен суудай керек. Себеп биз баягы көңүлүбүзгө караша, жараша мамиле жасабашыбыз керек да. Биздин ар бир мамлекет менен түзгөндө биринчи кезекте кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы деген сөз туруу керек да. Рахмат. Ийгилик болсун, бирок бул толук кандуу эмес да. Уланбердиевич, мен ойлойм, жылдын аягында дагы бир маселе кайрылабыз. Рахмат. Рахмат. Буюрса.